эртеңки мамлекеттин келечегине үмүт кылган жаштар ошол Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде гана окуйт. Ошондуктан Ош мамлекеттик университети Кыргызстандагы эң алгачкы окуу жай катары эсептелет. Ошон үчүн урматтуу студенттер, абдан рахмат. Мен азыр көзүңөрдөн да көрүп турам. Ачкачылыкты көрбөй турам. Мен силердин көзүңөрдүн жанып, үмүттүн жанып турганын көрүп, бул биздин эртеңки мамлекетибиз, эртеңки мугалимдик кесиптин дагы кадыр бардыгы жогорулап аткандыгы мени абдан кубандырат. Анан мен агайларга айтып бердим, кечээ да Ош шаарында абдан Кыргызстан тарыхында болбогондой мугалим, жылдын мугалимине болгон ызасы Кыргызстан тарыхында биринчи жолу болду. Себеби мугалимге квартира берилди, машина берилди, бир мугалим кир машина алып атат, холодильник алып атат, ксерокопия алып атат, телефон алып атат. Мен ойлойм, бул жагынан биздин мэрияда абдан мугалимдерге баа берди. Анан ошого улайга бүгүн убактыңызды аябай келип, анан түштөн кийин барып агай обедти деле биринчи тамакты ичип эле кайтты. Ошол көзү жанган жаштарга барбасаң болбойт деп, ошон үчүн мен дайыма сырттан издейбиз. Сырттан булак издейбиз. Көрсө булак өзүбүздө экендигин. Кайма өзүбүздө отурганын биз билбейт экенбиз да. Мен ушул жерден бир айтып коеюн, Капыр агайды мына 2-3 жылдан бери агайдын идеясына суусап, таласта мына салтанатты жеке келип, агайдын проектиси менен мына 400 сабактын разработкасын топтоп, таластан салтанатты жеке келип атат. Мен ошол жеке. Гүлзада жекелер мына Ош мамлекеттик университетинен келип атат. Мен көрүп турам, шаарыбыздагы окуу жайлардагы мектептердеги биздин эжекелерибиз келип отурат. Көрсө, элдик мугалим, чыныгы мугалим мына биздин арабызда эле жүрөт. Ошон үчүн рахмат айткым келет. Мына кечээ учурунда сайыз убагында Кычан Жакыповдун кичинекей аңгемесини баардыгыбызды бекенчиликке тарбиялайт. Кечээ Баткендеги чек ара чырында мен балдарга дем күч берип отурдум деп агайдын сөздөрүн. Анан менимче жаштардын ички керектөөсү, алардын кызыгуусуна ошол айтылган азыркы өзүн өзү тарбиялоо, акыл маданиятын өстүрүү деген сөздөр анан төп келип, анан мындай жөн эле кооз сөздөр эмес, жөнөкөй турмуштан алынган чындык сөздөр болгон үчүн аларга макул келип, жакшы кабыл алды окшойт менимче. Ошол бүгүнкү семинардын жүрүшүнө сиздин жакшы суроо бердиңиз, рахмат. Бүгүн мына Ош мамлекеттик университетине келип, бул жердеги окуучу студенттердин арасында, жамааттын арасында өзүнчө бир чыгармачылык, өз ара түшүнүү, жакшы колдоо, жакшы каалоо климатын сездим да. Айрыкча мына студенттердин билимге болгон кызыгуусу, мындай билгирлиги, анан тарбиясынын мындай жакшы көп келгендиги мени өтө ыраазы кылды. Мен чындыгында бая айттым, силердин университетиңер, силердин ректоруңар Бекмурзагай жүрөлү эле дейм.